Sögünme. Men maşina emas, yuka maşinası. Yuka maydap kelatkan. To'xtat qol. Benzin o'chib qoldi. Benzinga ketdi, uqdingmi? Bu jaqdan haydab kelib o'tpaysiz biz. Shermatova ko'chadan. Jim javob bera oladi. Arqamizdan Şaşma, aydatma. Şaşma, bir yere gitmeye yeter. Papadan çetal topu. Обязательно ертеге телевизорға шығып шарманда болуш керек. Жаныкулов Ференс Кудайбердиевич, а? Бирок бар жомарт таныйм балдар. Не? Бар жомарт таныйм. Көчөдө жүргөн балдарсың. Бир жолу сурандым, туура, жүрсө. Бул чыгарылышыбыздан Жалал Абад шаарында тартылган айдоочулардын мыйзам бузуу фактылары жөнүндө айтып беребиз. Жок, мен жок болчумун ал. Болмос. Балдар бар эле берди. А бир Nexia алып келип камашты ма? Nexia алып келип камаган нерге. Камаганан таштап кетишкен. Таштап кеткен ак. Инспекторлор, Инспекторлор. Камера бар жок беле? Жок, камера жок. Ошондо кайсы жерлери сынат? Мына, нерлер сынат. Мына күч түзүп чыгып кеткен. Кетип калды. Таштап койду. Каяка кетип калды? Мына фиксчулардын эмесинде? Жок. Орусиянын мамлекеттик номери тагылган Nexia айдоочусун мас абалында руль башкаргандыгы үчүн инспекторлор айып короосуна алып келип токтотушкан экен. Бирок жол сакчылары кетери менен эле кызуу абалындагы айдоочусу кайрадан короого кирип, Nexиясын минип дарбазаны сындыра сүзүп качып кеттир. Ал айдоочунун мындай жоругун күтпөгөн айып короонун кароолчулары артынан кууп барышып, алыс узатпай кармап калышкан. Сүзөм деди, дарбазаны сүзүп чыгып кетем ачпасаңар деди. Анан коюң ака деп болуп айтса, адесеген болбойт, бидесеген болбойт. Анан кийин bu жүргүздү, аркага задний чыкты дагы, катуураак келди. Сүздү эле дарбаза ачылып кетти. Наракта фура турат эле, дарбаза фурага тийди. Фурага тийип туруп качты. Анан биз дагы эшикке тикип бардык. Анан ошону жүргүздүк дагы, бурулуп ошонун артынан кудуп, аэропортко жеткенде бензин өчүп калды. Азыр өзү машинаны таштап каяка кетип калды эми? Таксип кетип калды, номерин жакталды машина. Токтоң ака деп кармап атсам, бир маалда азырда түркүрдө туруп күрүштү, өргөттө да качып кетип калды. Эртең өзүм жолугам солук калды. Мас айдоочу унаасын айдап качып кетти деген кабар Жалал Абад шаардык жол кыймынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлерине да жетип, алар жардамга келишкенде айдоочусу унаасын таштап андан ары качып кетиптир. Сыягы өз оюнда айып короосунан унаамды алып чыгып алсам эле эч ким издеп таппай калат деген окшойт. Алдыңкы бөлүгү дарбазаны сүзгөндө талкаланган Nexияны кароолчу балдар тикосу менен сүйрөп, мурдагы токтотулган ордуна алып барып токтотушту. Ал эми айдоочусу соолукканда келип сынган дарбазаны оңдотуп берем деген убадасын берип кетиптир. Бул өзү башында каяка токтотуп кетти эле инспектор? Ошол жерден өзү алып качты, Жол сакчылары күмүш түстөгү Subaru Forester'ди токтоткон учурда айдоочусунун документтери жана унаанын арткы мамлекеттик номери ордунда жок болуп чыгат. Айдоочу стоп талабын аткарган эмес. Токтоткон учурда документтер жанында жок экен, жана артынан номер жок, мамлекеттик белгиси жок экен. Ошону коргоп кетти. Бул айдоочунун Foresteri да шыр эле жол сакчысынын башкаруусу менен айып короосун көздөй багыт алып убактылуу камалды. Азиз! Снимай машину. Onda katlı girişmeyiz ama. Ha?
Жол четинде токтоп турган Lexus 570 унаалардын карама каршы багытты көздөп токтоп тургандыгы жол сакчыларынын көңүлүн бурдуртту. Текшерүү маалында айдоочусу айткандай, аны 570-тин кожоюну тааныштары менен жолугууга келип, жолдон берки бетинен түшүп басуудан эринип, каршы бөлүккө токтото бер деп айтыптыр. Нақыт деп қойсын. Эми силер жаныңызга багып коюн алып кетип калды десем, мен коюп койдум. Жыйынтыгында кожоюнунун тилине кирип, жол эрежесин бузган айдоочуга карата административдик протокол түзүлүп, мамлекетке 1000 сом өлчөмүндө айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Сіздің шегіңіз төлеп береді штрафыңызды? Нарушить эткен мен төлөйм. Ал сіз айтқан турбайбы, кое бер депчи. Эми ал айтса, тамдан тышта десе тыштабайм да. Эми Ошондо болуп атпайсыз. так получилось. Toyota Alphard алып болсын. Жолдың шет жағында тоқтатып қойыңыз. Арткы мамлекеттик номери жок бараткан Toyota Alphard'тын айдоочусу токтотулуп текшерүүгө алынганда номер эле эмес, жанында унаасына тиешелүү документтер да жок экен. Артмен кайерде болчу? Жок го жерден. Ошо машинада алган. Мен да болчу. Гаишниктер топтойду. 5-мектеп. Айдоочу. Түшүп койсоңуз болду. Нахуй отурыңуз аны. Айдоочунун арткы мамлекеттик номери жоктугунан токтотуп текшерген учурда документтери жоктугунан штраф сайынга алып кетип жатабыз. Машина өзүңүздүкү, сиздики? Машина меники эмес. Аз документтер келет. Арткы номеруңузда жок экен да. Алып келет азыр бардыгын. Мен үйүнөн айдап чыгып, мен машинам экөөбүз машина алмаштырдык эле да. Айдоочулук куәлигиңизди? Ошо полный паркманга алып кетти машина. Азыр алып келет. Алып келгенче штраф сайынга коюп турабыз. Алып келгенден кийин кайда чыгарасыңар, көрсөткөндөн кийин? Айдай берелерби? Айдоочу документтери менен унаасын мамлекеттик номерин таанышы аркылуу үйүнөн алып келдиргени менен ал аракеттерине майнап чыккан жок. Унаасы мыйзам талабына ылайык айып короосуна убактылуу токтотулду. Күнү үйдө калып калган бекен, Ооба, үйдө отурду. Балдар ойноп чыгарып койушкан болду. Карабай эле чыгып алыппыз да. Жол сакчылары менен Жалал Абад шаарынын көчөлөрүндө кайгуулдап жүргөнүбүздө дагы бир мамлекеттик номери жок унаа инспекторлордун көңүлүн өзүнө бурдурткан. Ал патрулдук унаанын үндү күчөтүп сүйлөөчү жабдыгынан айтылган токто деген буйрукка кулак салбай качып жөнөйт. Оюнда качып кетем деген Mazda Demio'нун айдоочусу жол чырактын кызыл жарыгынан өтүп, жакшы эле изин суутуп кетүүгө аракеттенди. Бирок алыс узабай көк Demio'нун айдоочусу жарым жолдон деми сууп, токтоп, андан ары кача албай калган. Айдоочунун айтымында газды матыра тээп, атырылда айдалган унаасынын кыймылдаткычы чоң жолго чыга берерде өчкөн. Документтарыңызды алып қойсаңыз. Kimden çocuk bekliyorsun?
Бирок ободобуздар. Кимге качып атасыз? Токтоп ушу милицияга айтпайсызбы анда? Милиция экенин билбей калдым да. Капотты ачпай эле коеңуз. Жок. Аккумулятор чыгып кеткен турбайбы? Чыгып көрмөс. Азырбы? Бул айдоочу аркылуу мамлекет белгиси жок келгенинден токтоткон учурда токтобой качып токтоду акыры. Текшерген учурда айдоочулук куәлиги жок. Эч кандай документтер жоктугунан байланыштуу куроо киргизип турабыз автоунааны. Жүргүз көрүнүштү? Жок, Бул бузулбаганда качып кетмексиз дагы, Машинага калгачы, машинаны улуттун машинасы менен ал. Сен жака алып келесиз, ошону ошо. Тау. Кайда? Несиңиз койдуңуз? Документин өзү ошол ачып турабы эле? Бабам, аккумулятор мындай кичине перемычка алып көрбөйлү. Чырып этиш керек эле. Эчтеке жок да бунда. Көк Мазданын кыймылдаткычы өчкөн бойдон айып короосуна алып кетээрде да жүрбөй коет. Инспекторлор эвакуатор чакыртып жүктөп кетебиз дешкенде, анын кызмат акысын төлөгүсү келбеген айдоочу досторун чакыртып, алардын унаасы менен сүйрөп айып короосуна жеткирип берген. Yok et dostum içi. Evet, aylap durma size. Çek, tutalım sizi. Ne kal, bakalım mı? Bir dekorda kalk. Bakalım mı? Gördüm açtık. Ozup durbaysındır. Açık koyar takıyoruz. Не ол, сиз эмне карап келди? Жоқ, білбеймін мен. Телефон алып қойыпчы. Алып қойыпчы. Же бул камера, биз телевидениеде. Көріп отырмын телевизор. Айып короосунан чыга берерде Nissan үлгүсүндөгү унаанын айдоочусун мастыкка шектелгендиги үчүн башка экипаждын мүчөлөрү алып келип калышты. Бул машина сиздикиби? Адрес өчүп алмашын. Что вы делаете? Все, родной. Все, падай. Падай. Паспортыңыз бар? Паспортым жоқ. Короче, балдар мындай да. Телефонымды өчүрчү. Жок, айта бересиз. Мени слушаңыз. Мен сенімен сөйлешіп жатқанда мына өчүрүп тұрсың. Эми обязательно эртеге телевизорго чыгып шарманда болуш керек. Жаныкулов Эрнис Кудайбердиевич, а? Ооба. Сизди наркологический аппарат текшертейин азыр. Текшертпеле коймун ойнум баламды. Эмне кыласызбы? Ооба. Просто мындай болгон да. Машинаны станцияга киргизип коелу. Азыр эмне деп көрүп бересиз? Бирок бар жомарт тааныйм балдар. Не? Бар жомарт тааныйм. Көчөдө жүргөн балдарсың. Бир жолу сурандым, туура, өчүрчү. Камера деревензе бураты. Өчүрчү ону не? Эркекче болсоң сен да. Машинаны көрүпчү. Эми не кылсаң ошол. Карабыз машинаны. Жакшынан сөйлөсөңүз, эске жаман сөйлөгөн жокмун. Мен сени да тааныйм да, просто уятың жокпу сен, не? Эмнеге уятым болот? Уятым болбой эмне кылып сизге сөйгөнүп атам да. Мен сага сөгөнгөн жок. Өчүрчү ону. Машинаны көрүп бериңиз. Карабыз.
Эркек жоксуң, көчөдө жүргөн балдарсыңар, баарыңарды тааныйм го. Мен базарда иштейм мисалычы. Айдоочу автоунdan өткөрүп бериңиз дейм. Неге өткөрүп берейин? Кароолго өткөрүп бериңиз. Ана өттү, сеники ала бер. Пулттаңыз машинаңызды. Сен кала бересиң да, мага эмес, бияка өткөрүп бериңиз. Пул таппайдым, ала бер. Энеңди жаптыңбы? Саба такси тол. Эшти бутса күлүш жок болмосо эмне кылам билесиңби? Мына ошо көрсөтпөйсүң. Кийим кечени көрдүңбү? Көрдүң а? Солончусун дампырам. Камераны тапып алма. Эми ойнош болгон. Запасканы көрдүң, дампыра күлүч ичинде запаскасы. Сындырасың, токтойң ачкан. Көрдүңбү? Көрдүңбү? Запасыңызчы? Көрдүңбү? Жок, көрдүм. Onu салып атпайсың. Сол жетелегиңизди сындырасын отуруп. Onu da көрдүң. Болду. Ayaklarına gel. Koç. Buradan. Koç. Gelin. Bakın. Sen vadilemezsin de. Ya vazgeçen kalır. Ya kavu ayt o. Kavu ayt. Bu meyman bola köşede kalav. Yok, taksi çakırasın biyaka. Siz kayra gelesiz abi. Güzel otursunuz. Otur et. Hadi şunu. Hadi otur. Мен неге барбайм? Мен бияка чогумун мен. Мен барбасам болбойт. Мен бул жакты билбеймин. Көчөдө калам. Bizlerden kız alıp bul, gele dışarıya. Kız alıp bul, tut böyle. Bizlerden Var basmayın. Мен каякта калам мен? Ya bilet. Çıkıp algın. Ya onu uyat bulma beni. Meymanı alalım. Şunu adam ne? Мен бияка издейм. Onu. Gele kayra uşulda. Мен барып көрүп келейин. Yok, atlayayım az gele özgür. Кайра келесиң мен? Kayra gele öz otur. Мен силерди тааныйм. Жигиттер, эртең өзүңөр уят болуп каласыңар деп догурунган айдоочу мастыкты аныктоочу борборго жеткирилип, алкоголдук ичимдик ичкендиги ырасталган. Жетиге сезден. Bir kuruşa da. Bir kuruş birleştireceğiz. Sögünme. Мен машина емес, юка машинасы. Юкам айдап келаткан. Токтоткан. Бензин өчүп калды. Бензинге кетти, уктуңбу? Бул жактан айдап келип атпайсыз биз. Шербатова көчөдөн. Ким жооп бере алат? Аркаңыздан келип атат. Мен аркаман ошо беганина келип токтоп атат. Мен рули ким деди? Мен машина меники. Эмне болуптур деп кетирдим. Менен акча сурады. А болуптур юка. Мен алдыра. Уш жерде силер сен сурап атасың. Сен сурадың. 200 сом сен сурадың. Сени кетирдим 200 сом берипчи. Кайра аркаман көп келип токтотасың. 200 сом сен аркага келип кайра сен токтотасың. Не? Жол сакчысына кол көтөргөн аял мындан бир аз мурда күмүш түстөгү Mazda Demio'ну башкарып келип токтогон. Бирок инспекторлор келгичекти унаасынан түшө калып, мен айдаган жокмун, рульда иним келген болчу деп актанып баштайт. Мен машинам эмес, юка машинасы. Эмеден деле документ алды деле эч кимдин намында жок бул машина. Мен юка машинасы. Машина эмне меники деп атсыздар. Мен машинам эмес. Мен өзүм бир бечара адаммын, калкта машина менде. Мен зорго жүрөм. Не? Мен зорго жүргөн адаммын. Сен күлүштү бербейсиз беже? Менде күлүш жок. Эмне машиналарды култап бекитип ичинен бекинип атасыз? Özün oturursan mı? Paket falan. Камера, бар тартчы. Тартчы нарака. 12 жолу 7-чи канал Б, НТС бар тартпайсыңбы? Жолчу нарака. Тарт өзүң шерменде болуп каласыңбы? Эртең сен алдыңда машина минип, аха деп күлүп кетпесем, мен атымды башка адам коёмун.
Калп айтып, унаа меники эмес деп койсом, жазадан кутулуп кетем деп ойлодубу? Айтор Мазданын ачкычын жашырып, кааласаңар жүктөп кете бергиле деп жайбаракат жүрө берди. Машина сиздики бе? Машина мен мына доказываю. Доказываю. Да. Орусчаны туура сүйлөңүз. Жок, мына эмеде көлүктө мен машинам эмес да. Машина керекпи? Машинасы керек адам чыгарып алат. Мага керек эмес бул машина. Сиз кайча кеттиңиз? Жок, мен кеттим. Жок, мен эркектер балам бар менин. Жок, жүктөбөйсүңөрбү? Сатасызбы сиз? Ооба. Машинени Жок. таныйбыз го сиз. Жок, жүктөбөйсүңөрбү анда? Экскаватор алып келип жүктөгүлө машинаны. Эмне кармап турасыңар? Жүктөө алып кеткиле. Мени эмне кармайсыңар? Мени эмне кармайсың? Мен доказываю, мен машинадан кармалдыңбы? Доказываю, тана. Машина меники эмес, үйкөмдүкү. Сатып иштейсизби? Да, курсат иштеймин. Да? Кана, эмеде демне намында экен машина. Машина? Же бирөөнү узап айдап келдиңизби? Сизде. Доверенность менде эмес. Да? Доверенность мендеби? Докажи. Доверенность мендеби? Күлүштү бериң ай. Да, менде күлүш жок, мен айдаган жокмун. Жа, эртерээк камера эмени экскаватор алып келгиле, жүктөгүлө. Эвакуатор. Жүктөгүлө. Көп өтпөй чакыртылган эвакуаторда жетип келип, мастыкка шектелген аялдын унаасын жүктөп баштайт. Ошол маалдарда административдик жазадан оңой кутулгусу келген айдоочу караңгы көчөнү арылап качып жөнөдү. Ого, машинага. Жок, бул башка. Эмнеге качып кеттиңиз? Качкан жок. Жетет болсо. Качкан айдоочу арыракта токтоп турган патрулдук унаанын жанынан кармалып, инспекторлор менен эвакуатордун артынан айып короосуна келген. Бул жайдан болсо буга чейин унаага тиешем жок деп жаткан аял бүгүнкү соодамдын акчасы баары ушул машинамда болчу деп жалаа жаап баштады. Бүгүн канча суда болгон? Ошонун баары ушул машинанын ичинде. Менин телефонум Samsung. Акча бүгүнкү суда ушунун ичинде. Болду. Башка интервью бере алдым. 100 кило курттун акчасы 160тан 300 кило курттун машинасы ушул машинада болчу. Андан соң эрки айдоочу наркологияга алынып барылып, мастыгын өз сөзү менен тастыктап берген. Мен билбейм, мен макулмун, ичкенмин. Бегалемадан эки ой марага чыгардым. Конечно, мен мойнума алам. Ошол жөнүндө справка жасабыз. Да. Солгой берем. Эшти жак койсуңар болсо. Эшти жак койсуң. Жок, ашыкчы адам кереги жок бул жерде. Сен доказать чыгар. Журналист эмнеге сен Бишкектен? Улица кармаган жериңиз зарлуу. Зарлуу мени кармабады. Зарлуу кармабады. Акыйкатты сүйлөгүл. Улица кармаган жер. Достуктан кармады. Бензин өчүп туруп калганбыз, ошол жерден келип кармады. Сиздин кийимдериңиз тазабы? Мушташып көрүп сыймаган жерлер жокпу? Таза, мен эч жерде жок. Таптаза, просто машинанын ичинде мен бензин өчүп туруп калгам, келип кармады чыгарды. Мен зарлуу эмес болчумун. Юкам зарлуу. Мен велосипед айдашты деле билбейм, мен машина айдашты, рулун кармашты деле билбейм. Колбос. Цифра менен жазыңыз. 100. Жок. 50 гыры. Арабиштин. Ага карата дарыгер мастыгын далилдеген тыянакты жазаарда өзүн Эркайым Айдар Алиевна экендигин ооз эки айтат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эгерде айдоочунун жанында өздүгүн тастыктаган документтери жок болсо, убактылуу милиция бөлүмүнө киргизилет. Качан гана анын жакындары кармалган жарандын документтерин алып келгенде бошотулары белгиленген. Бул айдоочу да мыйзам талабына ылайык Жалал Абад шаарынын аймактык милиция бөлүмүнө жеткирилип, нөөмөттөгүлөргө өткөрүлүп берилген. Сиздики керекти жеке? Мен паспортум ламбарда документ алып. Башка кандай документиңиз бар? Мен башкалында иштете документим жок, мен паспортум ламбарда турат. Жок, мен түшүнөм. Сиз өзүңүз такташ керек да Ага, мен тактайсызбы аны? Мен ошол жерге келсем, мен короче машинада мен билбейм, жок да телефонум алып коюшту. Ошо келерсиңер. Кадырма. Тоостор район Кызаман айылы, жок Арал айылы. Өзүңүз жашаган жериңизди билесизби? Жок, паспортумда Арал айылы болуш керек. Жок, өзү Казармандыкмын. Азыр кайда жашайсыз? Район Куманбекте. Микрорайон Куманбекте жашайсыз. Район Куманбекте. Ал жерде Квартира. квартира.
Айта кетсек, ушул көрсөтүү эфирге даярдалып жатканда Жалал Абад шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнөн жогорудагы сөз болгон мас айдоочу боюнча маалымат алдык. Алар бизге маалымдагандай айдоочу ошол күнү өз аты жөнүн туура эмес айткан жана ага карата шаардык соттун чечими чыккан. Эми ал айдоочу администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 238-беренесинин 5-бөлүгүндө көрсөтүлгөн 20 000 сом өлчөмдөгү айыпты мамлекетке төлөп берет. Таксимен урушуп Siz alda başınız ne oldu çarıldı? билбейм, ошо башым Taksi çardı. билбейм, айтып коеюн. Заявление будешь писать? Сиздин жаныңызда достор бар беле, тааныштарыңыз? Жок, эч ким жок эле. Келинчеңиz бар болчу? Я сам один был. После этого жена вышла, да, из дома, да? Көрсөтүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн Бишкек шаарындагы мобилдик батальонунун кызматкерлери менен биргеликте иштеп жүргөндө тартылган мыйзам бузуу фактылары жөнүндө айтып беребиз. То, что стукнул, виноват. Бети башы баткакка булганган жаранды чакыруу боюнча барган мобилдик батальонунун кызматкерлери көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүнө алып келишкен. Тартип сакчыларынын айтымында бул жаран таксист менен пикир келише албай калып, аны арактын бөтөлкөсү менен бетке уруп, маңдайын жарып коюптур. Şundan çaptı, şundan çaptı. Tüymeni çaptı. Kaçka çaptı tüymeni? Как? Захиджанович. Как вы подрались, брат? Из-за чего? Скажи, пожалуйста. Дурак, что ты мне сказал, я зацепился что-то. Он что сказал? Не помню. Что-то обидел, да? Ты обидел, да, походу? Я или он. Ну, потом, что было дальше? Ну, в машине сцепились, потом туда-сюда, и что-то раз, двое, трое на меня налетели. Бутылки по голове кто дал? Я отдал. Вы дали, да? Жабырлануучу таксист окуя боюнча камерага сүйлөп берүүдөн баш тартып, бирок милицияга арыз жазган. Бейбаштыкка шектелип кармалган жарандын да башынын арткы тарабы жарылып, мойын ылдый кан агып калгандыгына байланыштуу тез жардамдын дарыгерлери чакыртылып, медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Баландар көзүн көрүп коесуздар го экиде кандай эле. Голову подними. Прямо лежи. Избитый. Дарыгерлер анын башындагы жарааты көлөмү чоң болгондуктан аны тигүү үчүн ооруканага алып кетишти. Ал эми бөлүмчөнүн тергөөчүсү таксист менен кардардын чыры боюнча чогултулган материалдарга ылайык иликтөө ишин жүргүзмөй болду. Майка, отказываешь, да? Да, отказываюсь. Претензия? Нет, каких претензий? Нормальные. Эмердичи просто рентген тартсында, если гематома болуп калса, кийин ухудшение состояния. Все нормально. Все, Тимур, кетчип. Это зачем? Все нормально? Я сяду туда сейчас.